Атактуу обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өзгөчө жан дүйнөсү таза бөбөктөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан аткаруучу Камчыбек Букалаевдин Балыкчы шаарында жолугушуу кечеси өттү. Эл арасында 40 жылдан бери ырлары ырдалып жүргөн Камчыбек Букалаев 1957 жылы Ысык Көл районунун Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келген. Мындай жолугушуулар, элдин астында чыгып, өзүңдүн чыгармачылыгыңды кайра отуруп алып уккан бул жакшы экен. Өзүң мындай ыраазы болот экенсиң. Шаарда деле чоң музыкалык мектептин хор коллективдери, вокалдык группалар көп аткарышат да. Анан алардан бүгүнкү кем калышкан жок. Боореке июнга жакын балдардын күнү белгиленет да, 1-июнь балдарды коргоо күнү. Ошого карата шаардан бир жалаң балдар темасында жазылган концерт кылсамбы дегенде оюм болуп атат. Мындай жолугушуу көп деле боло берчү эмес. Бул бизде биринчи алгачкы кадамыбыз деп айтсак туура болот. Атайын отчеттук концерт берип турабыз, жарым жылдык, 1 жылдык. Ал отчеттук концерттерде обязательно хор бөлүмү сөзсүз түрдө аткарылат ал ырлар. Бүгүнкү жаңырган ырлар сөзсүз түрдө башка жактарда да жаңырылып калат деп ишенебиз. Салтанаттуу кечеде музыкалык билим алып жаткан окуучулар Камчыбек Букалаевдин обонун атаандык бир катар ырларын хор жана топ менен аткарышты. Обончу балдарды коштоп бирге ырдап, өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын чыгармаларды тартуулады. Камчыбек Букалаев байкенин ырларын көп аткарабыз. Кандай сонун жана башка көптөгөн ырларды аткарып жүргөнбүз. Азыркы учурда ошо Гүлнур Сатылганованын Булуттар деген ырын ырдап бердим. Кыйынчылыкка турду, анткени бийик ноталарга жетиш мага кыйын болду. Ушундай жолугушуулар көп болуп турса, өзгөчө ошо Камчыбек Букалаевдин ырлары ушу балдардын жан дүйнөсүндө да азыркы учурда ушунчалык жан дүйнө менен аткара турган чыгармалар абдан көп. Ушу биз музыка мугалимдери Камчыбек Букалаевдин ырларын ырдатып жүрөбүз, аткарып жүрүшөт. Бүт бардыгы тең ушу бала бакчадагы, анан мектептеги окуучулардын баары аткарышат. Жылдар өтсө да эскирбес обондорду чыгарган автор өзүнүн өмүр баяны, обончулук жолу, турмушу тууралуу айтып берип, балдардын кызыккан суроолоруна жооп берди. Ошондой эле өзүнүн китебин белекке тартуулап, бул кечеден чоң эргүү алган обончу балдарга арнап дагы обон жаратаарын баса белгиледи. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.